Мен көтөрүүчү маселе борборубузда көзгө басар тарых музейинин азыркы кептелген тагдыры же азыркы абалы жөнүндө айтууга туура келди. Өкмөт 2017 жылы күздө тарых музейин капиталды оңдоо үчүн чечим кабыл алып, бюджеттен 1 миллиард 600 миллиондон ашык сом каражатты бөлүп беришкен. Парламентте депутаттар биз колдоп бергенбиз, ремонт болуп калсын деп. Бирок тилек каршы андан бери 2 жылдан ашык убакыт өтүп калды. Дагы эле музейибиз ачылды элек. Биз Атамекен фракциясы 2018 жылы жазында ремонт бүтпөй атканда биз барып, ордунан көрүп, ремонттун ичиндеги экспонаттар менен таанышып чыгып, биз өзүбүздүн катыбызды жөнөткөнбүз өкмөткө. Өкмөт ошондо катка жооп берди эле. 2018 жылы 31 августта ачылышы болот деп. Андан бери мына 1 жарым жыл болуп калды. Дагы ачылды элек. Эми 4-5 атка минердин айынан бир тарых музейибиз ушундай акыбалга кептелип калганына биз ким күнөөлүү? Мына сот бүтпөй атат, биз билебиз. Эми сот бүтпөсө ачылбай тура береби? Өкмөт бир чечкиндүү бир чечим кабыл алып, мына жаңы жылдын алдына чейин ачып берсеңиздер туура болот эле. Себеби бизге келген коноктор, туристтер 2 жылдан бери дагы келе турган биздин коноктор бара турган жери жок. Келип калса, мурда ошо музейди көрсөтчү элек, азыр ошо музей ошондо эч көрсөтөгөн жер калбай калды. Мына ошо музейди азыр күнүгө ай сайын кармаганга, азыр атайын режим менен кармалат экспонаттар. Күнүгө каражат кетип атат. Иштеген кызматкерлерге акча кетип атат. Ушун үчүн эми бул музей азыр ремонту толук бүткөн 100%. Экспонаттар 95% алып келип бүткөн. Бул артка жол жок. Канчалык соттошуп, ким күнөөлүү табылса дагы бул ремонт ошо ойдон калат. Ошон үчүн өкмөт чечкиндүү бир чечимге барып, музейди ачып берсе, биздин мына жаңы жылдын алдында жок дегенде шаардыктар, келген коноктор, туристтер музейди көрүп бара турган бир жайлар пайда болот эле. Ушуну урматтуу өкмөт өкүлү, сизден суранам, жеткизсеңиз жакшы болот эле. Көптөн бери чечилбей келаткан маселе. Экинчи маселе, шаардыктарыбыздагы баарыбыз тынчсызданып, маселе тез көтөрүлүп атат. Бул шаардын үстүндө каптаган кара түтүн же булганган аба. Экология кызматынын жасаган иштери биз көзгө көрүнбөй атат. Бул туура оор маселе. Бирок аракет кылып, ушул абаны тазалаш үчүн келечектеги буундарыбыздын эс алуу үчүн бир чечкиндүү иш алып барып, бизге көргөзсө жакшы болот эле. Урматтуу өкмөт өкүлү, ушунда эске алып койсоңуз. Рахмат.